Рахмат. Кейінгі сөз Марипов Бақытбек Асамединовичке беріледі. Рахмат Жан. Алмаз Акунжанович, транспорт министрлигине Ош Ноокат жолунун Оштон баратканда жаңы жасалган жолго жетпей Папан повороту бар да. Ошол жерде ДТПлар көп катталып атат деп бизге элдерибиз кайрылып атышат. Мына бир күндө кээде ушул Черезден ошол жерде автокырсыгы катталып атат да. Ушул боюнча бир Минтрансга тапшырма берсек. Оштон Ноокатка баратканда Папанга бурулган поворотто. Ушул жерде күн санап ошол ДТП катталып атат, себеби жол өтө эле тар. Папанга бурулган машиналар поворотто жаккан болсо, артынан келген машиналар өтө албайт да. Ушуга бир 500 метр жерге дагы бир полоса кошуп беришибиз керек. Ушуну бир министрликке тапшырма берсеңиздер, же светофор коебузбу? Папандан түшкөндөргө да кыйын болуп атат, Ноокатка, Баткенге өтүп бараткандарга дагы өтө кыйын болуп атат. Кооптуулукту жаратып атат да, ушуну бир тапшырма берсеңиздер. Кийинки маселе жаратылыш министрлигине мына биздин жапайы камандар, же болбосо жапайы доңуздар дейбизби, ушул бийик тоолуу биздин айыл аймактардан кайрылуулар келип атат элдерден. Жапайы камандарды бүгүнкү күндө кызыл китепке киргизип салышкан. Аны элдер атышпайт, аларга тийишпейт. А бирок жапайы камандарыбыз бүгүнкү күндө биздин ушул бийик тоодо жашаган ошол жайлоолордо эгин-тигин кылган биздин элдерибизге кооптуулук жаратып атат да. Керек болсо элдерге кол салганга чейин барып атышат. Ушуну бир эгиндерин ала албай атышат. Картошка эгишеби, кандай дыйканчылык кылышса дагы ал жерден эгин-тигин ала албай атышат. Ушул кызыл китептен чыгарыш керекпи? Ушул маселени бул көйгөйдү кантип чечүүгө болот? Министрликке бир тапшырма берсеңиздер, сураныч. Андан кийинки мына билим берүү министрине дагы азыркы убакта балдарыбыздын келечеги жок болуп баратат. Себеби интернет булактарында PUBG, Minecraft, атышуу, өлтүрүү, бири-бирин кубалоо, сөгүү, тебишүү, мушташуу оюндарынын айынан балдарыбыз сабакка көңүл бурбай жатышат. Ата-эненин киши ордунда көрүшпөй калды. Мугалимдерди жетекчи катары тоготпой калышты. Балдарыбыз психикалык жактан бузулушуп, ата-энеге кол кабыш, жардам берүү дегенди билбей, жалаң эле колдорунда телефон түшпөй калды деп бизге жарандарыбыз кайрылып атышат да.